Дегеле ишкерлер коомдогу бакубаттык жашоо, бардар жашоо, экономиканын өнүгүшү, айлык акынын өсүшү, пенсиянын өсүшү ушул айланып келип ишкерлерге келип такалат. Анткени ишкерлүүлүк өнүккөн жерде жумушчу орундар көп болот, салык көп болот. Ишкердүүлүктүн мультипликативдик эффекти деп коет. Бул жанагы саламаттыкты сактоо, жолдор, инфраструктура, тазалык, шаардын көркү, ушунун баардыгы айланып келип ишкердүүлүккө такалат. Ошондуктан мамлекет эң биринчи приоритет катары ишкердүүлүктү колдонбуттан алып мамлекет колдош керек. Телегейи тегиз мамлекеттерде ишкердүүлүккө өзгөчө мамиле болот. Алар эркин болот. Аларды мамлекет кыйнабайт, аларды окутат, үйрөтөт. Анткени аларды эл багаар деп билет. А эгерде мамлекет ишкерлерди кылмышкер, буларды текшерип туруш керек. Буларды улам мынтип үстөккө босток жанын койбой көзөмөлдөп туруш керек деген көз караш түшүнүк бул тескерисинче ошол мамлекетти жардылыкка алып барат. А инвестициялык климат деген бул ишкердик климаттан келип чыгат. Эгерде ошол мамлекетте ишкердик ыңгайлуу болсо, ишкердик кылууга шарт түзүлсө, ишкерлердин телегейи тегиз болсо, анда инвестор да ошого карап келет. Эгерде ишкерлер ал жерде баягы мындай бир өтө кыйын акыбалда болсо, анда инвестор да келбейт. Эми өзлөрүнүн ишкерлерин жыргатпаган бизди жыргатмак беле деп, чоочун инвестор крупный, ири инвесторлор чочулап турганда да ошондон.